Бизге билесиздер, жаңы былтыр октябрь айына келгенде биз ушу Алла Тааланын буйругу менен эли журтубуздун жардамы менен бийликке келип калганда айтышкан болчу. Ай булар зарплатаны төлөп бере албайт, соцфондду төлөп бере албайт, башка кыла албайт, тим эле мамлекет ылдыйга кетет деп. Андай болгон жок. 6 айдын жыйынтыгы менен быйыл бардык бюджетти көрсөтмөлөр аткарылды. Ансыз, андан сырткары 564 миллион сом профицит менен чыктык. То есть акчабыз ашып калды. Былтыры быйылкы жылдын бюджети 162 миллиард боло турган болсо, биз быйыл бюджетти 220 миллиард менен жабабыз, Кудай буйрса. Эмдиги жылкы бюджетибиз 250 миллиардтан жогору болот. То есть биз резко көтөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Мына зарплаталар көтөрүлүп атат, социалдык төлөмдөр көтөрүлүп атат, военный служащийлердики 50% көтөрүлдү. Жанагы ички аскерлердики 40% көтөрүлдү. 2000ден алып аткан жанагы социалдык төлөмдөр 4000ге көтөрүлдү. 4000 алып аткандар 1-октябрдан баштап 6га көтөрүлдү. 1-январдан баштап 8ге көтөрүлөт. То есть бардык күчтүү ошол өзүн-өзү бага албаган, өзүн-өзү кыйналган адамдарга биз жумшайбыз. Ал эми өзүн-өзү бага ала тургандар, предпринимательдер өзүн-өзү багышат. Андан сырткары эмне үчүн булардын бардыгы каяктан келди деп айтышыңыздар мүмкүн. Мен буга пояснение берип коеюн. Урматтуу ветерандар, биздин Кумтөр 21 жылда Кумтөрдөн биз 84 миллион доллар пайда табыппыз. 21 жылда. Ал эми июнь 2 айда биз 90 миллион доллар таптык. Мына акчабыз каякта жатат. Мына Кыргызстандын акчасын талап тоноп эле жеп атышкан. Биз алардын коррупциондук схемаларын толук алып чыктык. Ошону ККМ алып чыкты. Толук алып чыктык. Биздин мурдагы жетекчилердин бардыгын коррупциондук системага катыштыгы бардыгын аныктадык. Бардык премьер-министрлер, спикерлер, депутаттар, министрлер жана башкалардын бардыгы кошулуп алып туруп, президенттер кошулуп алып туруп мамлекет талаптанып жегенге шарт түзүшкөн. Ушунун баарын алып чыктык. Бүгүнкү күндө эгерде айына 1,5 тонна, 2 тоннадан алтын өндүрүлүп атса, Кумтөрдөн ошону ар айда самолетко салып алып чыгып кетип турушкан. Бүгүнкү күндө 1 грамм алтын чыккан жок. 1 грамм алтынды бирөөгө талатып аткан жокпуз. Килограмм эмес. Ушунун эсебинен Кыргызстаныбыз, мамлекетибиз азыр акчасы пайда болду. Байып калды, Кудай буйрса. Эмдиги жылдан баштап мындан дагы көбүрөөк иштерди аткарабыз. Андан башка биздин Кыргызстандагы Кумтөрдөн башка дагы Тооккен тармагындагы өтө көп чоң коррупциялык элементтер бар. Мына ушулардын бардыгын иштей турган силерсиңер. Силер ушуну алып чыгышыңар керек. Ар бириңер.